Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжинин Бекембы 09 сайпасынын студенти Дүйшүналиева Нурзат Жапаралиевна. Математика предметинин окутуучусу Нурбатова Майрамгүл Нарбековна. Бүгүнкү тема: башталгыч класстарда математика боюнча предметтик стандарт. Бул башталгыч класстардагы математика боюнча стандарт Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014 жылдын 21 июлдагы номер 403 токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү мамлекеттик билим берүү стандартына негизделип иштелип чыкты. Бул предметтик стандарт башталгыч класстардын окуу процессин математикалык предмети боюнча жетекчиликке алып жөнгө салат. Предметтик стандарттын негизинде окуу программасы түзүлүп, окуу китептери, методикалык колдонмолор, дидактикалык материалдар, ошондой эле окуучулардын билим деңгээлин баалоо үчүн керектүү кошумча материалдар даярдалып, практикада колдонуу сунушталат. Предметтик стандарт окуу предметинин алкагында окуучулардын жетишкендиктерин, аларга жетүү жана баалоо ыкмаларын жөнгө салуучу документ. Мазмундук багыттар окуу предметинин мазмунун аныктап турган өзөктүк, тематикалык багыттар. Компетенттүүлүк бул адамдын тиешелүү билимдерин, билгичтиктерин, элементтерин жана иш-аракеттердин ыкмаларын белгилүү бир кырдаалда өз алдынча колдоно алуу жөнөмдүүлүгү. Компетенттүүлүк экиге бөлүнөт: негизги компетенттүүлүк, предметтик компетенттүүлүк. Негизги компетенттүүлүк ич-ара 3кө бөлүнөт: маалыматтык компетенттүүлүк, социалдык коммуникациялык компетенттүүлүк, өз ишин уюштуруу жана көйгөйлөрүн чечүү компетенттүүлүгү. Предметтик компетенттүүлүк 4кө бөлүнөт. Биринчи, математикалык жаңы маалыматтарды аң сезимдүү кабыл алуу, аны колдонуу жана элементи менен жаза билүү компетенттүүлүгү. Экинчи, математикалык түшүнүкүн тереңдетүү, бышыктоо компетенттүүлүгү. Үчүнчү, математикалык көндүмдөрдү талдоо компетенттүүлүгү. Төртүнчү, жашоо тиричилик менен байланыштыруу компетенттүүлүгү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.